саламатсызбы? Саламатсыз. Менде бир эки маселеде жагдай. Мына түнү менен айрым адамдар көпчүлүк уктаган жок. Сиздин тарапташтарыңыздар келип үйдө өрттөйбүз, башын жанчыйбыз деген маселелер болду. Анан бул биринчи маселе. Экинчи маселе мына токтомго легитимсиз деп Мирлан Исакбекович Бакиров кол коюп атканда кечээ мына аппарат жетекчиси, жогорку кеңештин аппарат жетекчиси мага өзү айтты, ошол күнү дагы айткан. Менин юристтеримди кол койбой жаткан юристтердин үйүнүн атасына барып, атасы ыйлап чалды. Биз ушундай өлкөгө айланып келдикпи, понятие менен жашаган деп, бул жерде мына Алмаз Асангелдиевич өзү тактап берет, кечээ мага дагы өзү айтты. Анан укук коргоо органдарына тапшырма бериңиз, жана укук коргоо органдарына тапшырма берип, ушул жагдайды тактап коюңуз. Бирок мен эмнеден чочулап турам, сиз бир да жолу чыгып, мына бүгүн эрте менен дагы бул жака келатканда, буга чейин дагы менден гана эмес, башка тараптардан дагы ушундай дооматтар айтылды. Бир да жолу чыгып, премьер-министрге талапкер адам катары тынчтандырып, агрессияны жоюп, талапкерлериңизге кайрылып койгон жоксуз. Эмнеге? Бул чочулатат. Экинчи маселе, бул жака келгенде жана биз легитимсиз жыйын дегенди келип туруп, эл менен, коомчулук менен консультация жок туруп, сиз баш мыйзамга каршы сөздөрдү айттыңыз. Бул дагы мени чочутат. Бир гана мени вице-спикер катары чочутпастан, эл аралык коомчулукту, бардык мыйзам чегинде жашаган адамдарды бардыгын чочутат. Мен сизден суранам, бүгүн жакшы бир нукка келдик. Барыбыз элдин ынтымагы, элдик диалог, консенсус, аны мен абдан жакшы түшүнөм. Сизди дагы эки жолу колдойм дегем, ошол консенсус үчүн достукта дагы бардык депутаттарды чакырып берип, сиз ошол бардык өзүңүздүн айланаңызда бардык күчтөрдү топтой алат деп менде үмүт бар, ишенем. Ийгилик да каалайм. Себеби дегенде Садыр Нуркожоевич Жапаров болбосун деген сөз болгон эмес, бардыгы мыйзам чегинде болсун деген сөз болгон. Ошону эске алып коюңуз. Жанагы юристтер боюнча дагы тапшырмаларды берип, андай болбошу керек. Жогорку кеңештин депутатына, жогорку кеңештин аппаратына андай басым жасоо менен, басым жасоо болсо, андай маселе кабыл алынбаш керек. Жооп берейин. Эми бай коркутуп үркүтүүлөр болду, СМС'тер келди деп атпайсыздарбы? Азыр эми интернет заман экен. 6,5 миллион эл барбыз. 6,5 миллион элдин кантип мен тыям мисалы? Эми азыр эми боло берет экен да, анан бул экинчи жагы дагы бар. Мага каршы күчтөр иштеп, кайрылуу жасашыңыз керексиз. Азыр ага жетем кайрылууга. Экинчи күчтөр иштеп, биздин баягы каршы күчтөр иштеп, мени жаман көргөзүш үчүн ушул мына криминал колдоп атат, анан криминал менен жолукту, антиминти деп жазып атпайбы, көрүп атпайсыздарбы? Андайга ишенбеңиздер. Андайга ишенбеңиздер, андай бизде болгон жок. Мен эч кимге кылган жокмун. Анан эми легитимсиз деген сөздү козгоп кеттиңиз. Мына 3-чү жолу келип отурабыз сиздердин астыңыздарга. 3-чү жолу. Биринчи жолу спикерди шайладыңыздар. Андан кийин экинчи заседанияны дагы ошол спикер өткөрүп туруп тапшырып берип кетти. Анан мына 3-чү отурум болуп атат. Анда баягы спикер дагы спикердин маселеси көтөрүлүп атпайбы, мурунку спикердин. Анан дагы легитимсиз деп айтканга болбойт да, легитимдүү эле болот. Бирок ошондо дагы биз ушу коомдук саясий кырдаалды ушу оңдоп кетели деп макул болуп, мына 3-чү жолу да келип сиздердин астыңыздарга бекип кетели деп атабыз да. Андан кийин элге кайрылып койгон жоксуз деп атасыз. Эл талап кылган. Мынакей ушул адилетсиз шайлоо болду, адилетсиз коррупция күчөп кетти деген анан баягы шайлоонун кесепетинен болуп атпайбы? Президент кетсин деп чыгып атат, мына Сооронбай Жээнбеков кетсин деп чыккан, туурабы же туура эмеспи? Анан мен чыгып туруп, мына момундай болуп атат деп элге кайрылсам, ал бүгүн көтөрүлүп аткан эл ого бетер көтөрүлүп кетет да, коомдук саясий абал курчуп кетет. Анда мен ачыгын айтышым керек болот аларга. Мына момундай болду. Биринчи макулдашып коюп кайра отказ берип атат деген сөздөрдү айтып, ал жерден балким ашыкча сөз да чыгып кетеби деп мен ошон үчүн унчукпай кайрылбай отурдум да. Бул жагынан болду. Баш мыйзам боюнча болсо, эми аны коомчулук менен чечебиз да.